Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстандын аймагындагы таш доору. Сабактын планы: таш доорунун пайда болушу, таш куралдары, байыркы таш доору, мезолит, жаңы таш доору, энеолиттин пайда болушу жана анын негизги белгилери. Энеолит доорунун мүнөздүү белгилери. Таш доорунун пайда болушу. Таш доору адамзаттын тарыхындагы узакка созулган мезгил. Ал адамдын жаныбарлар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыгышынан башталып, мындан 2,3 миллион жылдай мурунтан баштап металл пайда болгонго чейинки мындан 8.000 жылдай мурунку мезгил аралыгында созулган. СССРдин аймагында таш дооруна таандык 900дөн ашык эстелик изилденген. Алар Орто Азияда, Казакстанда, Арменияда, Абхазияда, Түштүк Осетияда, Украинада, Молдавияда жана башка жерлерде кездешет. Кыргызстандан Онарча, Кожо Бакырган сай, палеолит устаканасына кирет. Неолит доорунун эстеликтери Крымдын үңкүрүндө, Ока, Жогорку Волга, Днепр, Балтика боюндагы жерлерде таралган. Болжол менен миллион жыл мурун Түштүк Казакстанда, Борбордук Азияда, Кыргызстанда адамдардын үйлөрү пайда болгон. Таш доорунун көрсөткүчтөрү: адамдардын жаныбарлардан бөлүнүп чыгышы, таш негизги эмгек куралы болушу, жаратылыш менен ымалашып жашоо, адам үйүрү деп аталган майда топтордо биригүү, жаратылыштын алдындагы алсыздыгы, аңчылык жана жемиш чогултуу. Адамзаттын эмгек куралына карата доорлор үчкө бөлүнөт: таш доору, коло доору жана темир доору. Таш доору өз ичинен 3 мезгилге бөлүнөт: палеолит доору, мезолит доору жана неолит доору. Эрте таш доору, башкача айтканда палеолит өз ичинен кайра 3кө бөлүнөт. Эрте палеолит. Бул доордо адамдар эң жөнөкөй таштарды бири-бирине ургулап, эң жөнөкөй кескичтерди, кыргычтарды, бычактарды жасашкан. Ортоңку палеолит. Кыргызстанда питекантроп, синантроп тибиндеги адамдар пайда болгон. Акыл эстүү адамдар жашаган. Соңку палеолит. Алгачкы адам үйүрлөрү эне тарабынан кандык байланышка негизделген, уурулук коомдорго биригишкен. Кыргызстанда палеолит дооруна таандык эстеликтер Кожо Бакырган сайдан, Саламат булактан, Онарча суусунун боюнан жана Аксай өрөндөрүнөн табылган. Коомдо эне бийлиги үстөмдүк кылган доор матриархат деп аталат. Энелик урукка негизделген коом мурдагы адам үйүрүнө караганда жогорку баскычта турат. Бул доорго тиешелүү эстеликтер Баткен областындагы Селүнкүрдөн, Исфана өрөөнүндөгү Кожогор булагынын жанынан табылган. Мезолит же ортоңку таш доору. Ортоңку таш дооруна таандык эстеликтер Кыргызстандын Кожотөр, Селүнкүр, Сасык-Үңкүр, Таш көмүр, Тосор, Ак Чуңкур аймактарынан табылган. Мезолитте алыска атыла турган жаа менен жебени ойлоп табышкан. Алгач ит колго үйрөтүлүп, балык кармоочу тор, кайырмак, кайыктар пайда болгон. Неолит доору же болбосо жаңы соңку таш доору. Соңку таш дооруна таандык эстеликтер Капчыгай, Алай, Аламедин суусунун боюнан, Нарындан, Чолпон Атадан табылган. Неолит революциясы деп байыркы адамдардын аңчылыктан мал багуучулукка, жыйноочулуктан дыйканчылыкка өткөн мезгилди айтабыз. Кыргызстанда мал чарбачылыгы өнүгүп, неолит доорундагы эстеликтер Ысык көлдөгү Сары Жаз өрөөнүндөгү Ак Чуңкурдан жана Нарындагы Теке-Секирик үңкүрүнөн, Чүйдөгү Аламедин суусунун боюнан, Чолпон Ата шаарынын жанынан табылган. Неолитте адамдар кийимди токуп кийгенди, карапай идиштерди жасаганды үйрөнүшүп, айрым жерлерде кен иштетишкен. Неолит доорунда жалпы менчикке, коллективдүү эмгекке негизделген уурулук жамаат өнүккөн. Бул мезгилде уурулар жана ууру бирикмелер түзүлгөн. Байыркы кыргыздардын мекени болгон Энимсейден мүрзөлөр табылган. Ал мүрзөлөрдөн сөөктөр менен кошо тоо эчкилердин, аркалардын, кулжалардын, көбүнчө койдун мүчөлөрү табылган.
Бул эстеликтер системасын таштык маданиятына мүнөздүү деп эсептелинет. Таш доорунун акыркы этаптарында кой, уй, эчки, жылкылар колго үйрөтүлө баштаган. Дыйканчылык жана мал чарбачылык өнүгүп, эмгек куралдары, жез, коло сыяктуу металлдан жасалган коомдо ата бийлиги патриархат орногон. Металл мезгилинде үй-бүлө байланыштары пайда болгон. Өндүрүштө эркектердин негизги орунга өтүшү менен өндүрүштүн каражаттарына болгон жеке менчик жана адамдарды эзүү башталган. Энеолит доорунун пайда болушу. Энеолит латынча жез, таш доору дегенди түшүндүрөт. Кээде халколит термини да колдонулат. Энеолит биздин заманга чейинки 4-3 миң жылдыктарды камтыйт. Жезди пайдалануу алдыңкы Азияда жана Закавказьеде кеңири таралган. Кыргызстанда Теңиртоо жана Алай тоолорунун аймагында болгон. Башкырстандын Бакыр-Узяк деген жерде жезди ачык эле жердин үстүнөн алышкан. Жезди иштетүүнүн эки түрү белгилүү болгон. Муздак. Алгач жез куралдары муздак жол менен даярдалган. Уюган жезди таш балка менен керектүү түргө келтирген. Ысык формасы. Жезди ысытуу кийин пайда болгон. Жез жумшак жана ийкемдүү болгондуктан адамдар андан зым, ийне жана башка ар кандай формадагы ийне, бычак, шибеге, төнөгүч жана башкаларды жасашкан. Энеолит дооруна таандык эстеликтер таш көмүрдө жана борбордук Тянь-Шанда табылган. Энеолит доорунун белгилери. Дыйканчылыктын кетмендөө түрүнөн буурусун менен айдоо түрүнө өтүшкөн. Жезден жасалган эмгек куралдары менен бирге таш куралдарынын колдонулушу, таш куралдарынын өзгөчө басымдуулук кылышы. Алгачкы жамааттык топтор жашай турган чоң көлөмдүү ылайдан согулган үйлөрдүн болушу. Энелик доорго мүнөздүү болгон аялдардын айкелдеринин чоподон жасала башташы. Оймо чийимленген карапа идиштер менен буюмдардын пайда болушу. Тактап айтканда, ар түрдүү боектордун жардамы менен карапага оймо чиймелер түшүрүлгөн. Тема боюнча суроолор. Таш дооруна мүнөздөмө бергиле. Адам үйүрү менен уурулук коомдун айырмасы кандай? Мезолит доорунда адам коомунда кандай жетишкендиктер болгон? Неолит революциясы деген эмне? Энеолиттин белгилерин санап бергиле.